Баткен. Исфана. Кыргызстандын чегарага жакын четки аймактардын бири. Ош облусунан 460 чакырым ыраактан орун алган. Андан ары Сүлүктүү шаары. Ал эми биз барчу айыл негизги жолдун бүтүшүндөгү Маргун айылы. Бул жак жол жаман турбайбы? Жол ушундай. Ассаламу алейкум. Урматтуу телегөрүүчүлөр. Кайрадан эле менин айылым көрсөтүүсү, алыскы Баткен областы, Лейлек району. Ушундай эле Тажикстанга чектеш Маргун айыл аймагы. Эң алыскы айылдардын бирине баратабыз. Ошо бизди жолдо ушу жол азабы, көр азабы дегендей Акмат алеке биздин түйшүктү мойнуна алып баратат. Канча жылда бери бул жолду каттап атасыз? Мен өзүм негизи 15 жылдан бeri ушундай иштештим. Өкмөттө. Биздин жол эң татаал начар. Күнүң 2 күн беринде ушундай жол менен кетебиз. Дарака турак экен да. Дарака. Дагы 60 чакырымдай жол жүрсөк төгүлүп эле калгыдайбыз го. Бул жолдордон дагы чарчадык. Бул жолдордон да чарчадык дең. Урматтуу телегөрүүчүлөр, чындыгында аябай чарчап калдым менчи. Кудай кааласа азыр айылга жетип барышыма мен көзүм жетпей атат азырчы. Аябай узак. Алыс. Эң алыскы айыл, Баткендин эң алыскы айылы. Assalamu alaikum. Awa qanday ishdemizmi? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kelip kaldыңарбы? Kelip kaldık. Qandaysыздар, жастары, кыздары? Маргунга келип калдык эми. Hoş geldiniz. Айылга киргенде эле бизди кызыктырган Маргун аталышындагы айылдын тарых таржымалын билүү үчүн айыл аксакалдарына жетип келдим. Маргун айылында бул тарыхый эң байыркы эл жашаган, байырдан мындай жатканда адамзаттын бешигинде адам пайда болгондон бери жашаган жер деп айтсак да болот да. Маргунда. Себеби биздин мына алдыбызда Козу Баглан дарыясын көрдүңөр, мына ошол жердин ылдыжаны Кожо Бакарган деп атат. Ошол жерден академик Аклатников мындан 1 миллион жыл мурда адамдар жашаган таш тоорунда кестелик тапкан да. Демек ошол жерде жашаганда биздин адамдар ошол жерде жашап жүргөн эл болгон. Ал эми Маргун айылынын өзүндө табылган табылгалар, мына азыр биз турган Обут деген участкасында Коргондө Өбө деген жерден табылган, кийинки мезгилдеги Лидия Брыкина деген 1980 жылдан 86 жылга чейинки мына тосмону, суу тосмосуну курганда казылган археологиялык казууларда дагы биздин замандын 1-чи кылым менен биздин заманга чейинки 1-чи кылым. Мына ушул жерде биздин көрүстөндөрүбүз болгондон кийин бул жер эң байыркы жер деп айтсак болот да. Эми эң алгач адамдар жашаган жердин бири деп айтсак болот. Эми аталышына келе турган болсок, эң алгачкы бул аркай тили, анан санскрит тили, анан байыркы түрк тили, кийин орто кылымдагы түрк тили. Ошол байыркы аркай тилинен алып караганда мар деген бул жашыл өрөөн, ал эми хунну деген биздин өзүбүздүн элибиздин аты. Ошол мезгилде биздин элибиз жашаган ооба. Маргун деген ошол хуннулар жашаган өрөөн, жашыл өрөөн дегенди түшүндүрүп. Демек, хуннулар жашаган жашыл өрөөн деген түшүндүрүп экен да? Эми Маргунда биринчи болуп ушул Кокон хандыгынын мезгилинде хан болуп турганда, хан аталык болуп тургандар бар.
Досмат деген хан аталық болып, Қоқан хандығыны башқарып тұрған, Мөйлен Ләшкар деген Ләшкар башы генерал, аскер жетекші болып тұрған бар. Сатыбалды миңбашы, Бердіқұл миңбашы деген азырқы мындай жатқанда губернатор сияқты аймақтарды башқарып тұрған адамдар бар. Ошондуктан бизди елді хан көрген ел деп коет. Бул деген сөз тартиптүү деген сөз. Кайсы гана президент болбосун, ошону биз сыйлайбыз. А эми биз болсо мына ушул өзүбүз турган жерибиз, бул жер ошол Коргон дөбө деп аталат. Мына бул жер Коргон дөбө. Атайын колдо жасалгандыгы жана тарыхый жай экендиги көзгө көрүнүп турат бул жердин. Ошондуктан бул жерде мурда ушул чөлкөмдөгү эл башы ушул жерге өзүнүн цитаделини, коргонун салган, үйүнү. Жана ошол бир нече кылымдар, жылдар өткөндөн кийин жанагы дөбөгө эң көрүнүктүү жерге салынган цитадель, анын коргон үйү бузулуп жок болгон. Анан кайра дагы бир заманда кайрадан дагы мамлекет түптөлүп, эл башчылар түптөлүп, дагы өзүнүн мындай жатканда жанагы ак үйүнү дагы жанагы эл башы ушул дөбөнүн үстүнө көрнөк кылып абдан жакшылап салган. Ал эми 3-чү жолу кайра салынган ушул жерде абдан чоң дөбө пайда болуп калган. Өзү дөбө дөң жер болгон. Ошол дөбөнүн үстүгө салынган үй бузулуп кайра мына ушундай чоң дөбөгө айлангандагы теп-тегерек болуп, айланасынын үстү 18 сотук жер. Мына ушул жерде кийин адамдар ыйык сактап Коргон дөбө деп, бул жерде атайын легенда бар. Легенда боюнча мурда Шырдакбектин хандын үйү болгон. Ал эми бул жерде коргону болгон. Мына Коргон дөбөнүн 4 тарабында аскерлердин атайын депсен декчеси үйү турган, көзөмөл кылып турган, мындайча айтканда коргонуучу охрана аскерлердин жайлары турат бул жерде. Анан ошол Шырдакбек азыр дагы мына бул бак дарактарга келип жаткан сууду ошол Шырдакбектин жолу менен алып келгенбиз. Сайдын башында, булактын башынан баштап бул жака жер астынан куур менен суу келип турган. Акырында душман ошол жерге келип, анан Шырдакбектин коргонун ала албагандан кийин аялынан акырын сөз алат экен. Эгерде силер Шырдакбекти жегемдесеңер, ошол жерде суудун башын бүтөп койгула деп. Ошондо өзү чыгат деп. Анан жанагы суудун астын куурду бекитип койгондон кийин Шырдакбек өз аскерлери менен бетме-бет саллашууга чыгат экен. Анан душмандын күчү көп болгондуктан жеңилип калып, анан колго түшкөндөн кийин жанагы душмандын башчысы колго түшкөн Шырдакбектин сулуу аялынан сурайт экен. Сени Шырдакбек кантип караган эле? Десе айтат дейт, мени күндө мал союп, малдын жилигинин ичиндеги чучукка тамак кылып бакчу эле деп. Анда сен эч кимге жакшылык кылбайсың. Сен ушундуп караган Шырдакбекке жакшылык кылбасаң, мага эч качан жакшылык кылбайсың деп, чачынан азобатка байлап, азобаттын артынан камчы сүйрөтүп өлтүргөн дейт. Мына ушул Шырдакбек жөнүндөгү легенда ушул Коргон дөбөдө дайым айтылып келет. Азыр эми бул жер анча каралбай малдар чыгып кетиптир да. Азыр эми бул колхоз мезгилинде бул жер кырман болгон. Мына бул жакта эгин эгилген, эгиндерди оруп келип туруп бул жерге таштап, анан бул жерде оп майда кылып, анан шамалга сапырып, анан ушул жерден данды иргеп сапырып кетишкен. Ошол салкын жакшы жер болгондуктан, жана мал жаткан ошондуктан да. Жанагы бош жүргөн малдар келип жатып, ошо тезекке толтурган ошондон. Эми эң башкысы мына бул жерге көзгө көрүнүп тургандай, мына бул тескей беттин эң этегинен баштап тоодун башына чейин бүт адамдын колу менен кичинекей эгин эгиле турган текчелер салынганы көрүнүп турат да. Бул деген жүздөгөн, миңдеген кулдары бар неме чоң мамлекеттин гана колунан келиши мүмкүн. Ушул тескей беттин бардыгын колдо, чөкүч менен, кол менен ошону жай кылып оңдоп, ошого эгин эгип жүргөн. Аштык эгишкен. Аштык эгишкен өзүнө жете турган. Ал эми Маргундун өзүнүн жалпы жалаңы 6000 гектар жер. Ошо 6000 гектар жер бүгүнкү күндө биздин суу чыкпаган кайрак жер. Ошол жерде жоо көп болгондуктан, көп өрттөнүп, көп жоо басып алгандыктан ел өзүнө керектүү аштыктарды мына ушул тескей бетке адамдар барбаган жерлерге эгип алгандыгын биз көрүп жүрөбүз. Мындан алыс жерлерде дагы, башка жерлерде ушундай ел көрбөгөн, ел баспаган жерлерге атайын ушул элдер өзү кол менен өздөштүрүп, кол менен эгип алган жерлер абдан көптүр. Жошубаева, демек бул Маргум айылы
эң алгачкы адамдар жашап өткөн, бүгүнкү күнгө чейин жашап аткан айыл деп ишенимдүү түрдө телегөрүүчүлөргө айтсак болот экен анда. Ооба. Мына ушуга бир топ далилдер бар. Биринчиден, мына адамдын сөөгү табылган жерде турабыз биз. Ал сөөктөр жана ошол адамдардын колдонгон буюм теримдерин алып караганда, мына музейдеги буюмдарга салыштырганда биздин замандын чегинде адамдардын мүрөзөлөрү бар болгон. Бул биринчиден. Экинчиден, мына бул жердеги жасалган, колдо жасалган эгин эгиле турган жерлер жана коргон дөбөнүн өзү. Анан ылдый жакта, айылдын ылдый жагында дагы Шор дөбө деген дагы бир дөбөдөн кам бушпаган чийки кирпичтен жасалган, чийки кыштан жасалган bir үй бар. Коргон дөбө менен Шор дөбөнү биз орто ыкылымдагы Кыргыз Республикасындагы архитектуралык эстеликтердин тизмеси деген тизмеге катталган. Жана бул жерде археологиялык казуулар жүргүзүлгөн. Бул жерлер тууралуу легендалар бар. Айталы, мына ушул жерден Бешкент деген айылга түшүп кете турган жол астынан кеткен тешиктер бар деп элде айтылат. Жер астынан жолдор. Жер астынан кеткен жолдор бар деп айтылат. Маргун айылы жаз, жай мезгилдери кооздукка бөлөнгөн табияттын койнунда жайгашкан айылдардын бири. Айыл Баткен шаарынан 245 чакырым алыстыкта Лейлек районунда жайгашкан. Айылда 1070-тин тегерегинде кожолук, 5400-гө жакын калк жашайт. Элетели мал чарбачылык, дыйканчылык, көпчүлүгү килем согуу менен тиричилик өткөрүшөт. Ошондуктан Маргун айылын килемдин мекени деп аташат. Суулары таза, булактарга бай, абасы салкын, эли меймандос. Айыл артта калбастан өнүгүүнүн жолунда. Маргун айыл аймагы негизи 4 айылдан турабыз. Ошол бул жерде Маргун айылы, Чүрбек, Даркум, Даргаз деген айылдар. Биздин айыл аймактын жашоо шарты мындай айтсам өтө катаал. Себеби биздин айыл аймакта эң негизги маселе көйгөй ушул баары суу да. Суу маселеси бизде өтө оор. Себеп дегенде 4 айыл тең эле, бирдей эле. Бул негизинен ушу булактын суусу менен гана жашап келебиз. Үлүшкө негизги эгин тала жерлери негизинен баары кайрак жерлер. Суу барбайт. Суу барбайт, суу жок. Анан ошондон эл эгишет эми бизде негизинен арпа, буудай, жаздык, күздүк кылып эгишет эгиндерди. Анан эми жааган жылы түшүм алышат. Жакшы болот. Жаан болбосо таптакыр вообще болбой калган жылдары дагы бар. Эгин ала албай калган жылдары деле болуп турат. Анан ошол суу тартыштык, Лейлек суу сактагычы деген бизде мына өзүңүздөр билесиздер, бул жерде жакын аралыкта Козу Баглан деген дайрасы өткөн. Ошол жерде эгерде ушул суу сактагыч курулуп калса, биздин ушул айыл аймактын өзүнө алсам эле где-то 7000-8000 гектар жерлер суулукка айланат эле. Бул жерде кошуна биз чектешип турган жаңы жер айыл аймагы, Бешкент айыл аймагы болуп, где-то 20000 гектарга жакын жерлер сууга суу болуп калат эле да, эгерде ушул проекттер ашып кетсе. Бул өтө чоң акчаны талап кылат, конечно, бул проект Лейлек суу сактагычын курганда. Бирок эгерде ушул маселеге терең көңүл бөлүп, ушуну курулуп калса, ушундай сууга жерлер болуп калса, бул биринчиден биздин айыл аймакта бул мигранттардын агымы, ички жана тышкы мигранттардын агымы бул өтө көп, чоң, өтө чоң. Ушул биринчи миграция токтоп, эл жалпысынан жумуш менен камсыз болуп калат эле. Дыйканчылык менен Дыйканчылык, конечно, ушундай болуп, анан дагы бир эң чоң негизги маселесинин бири, маселебиздин бири бул жанагы азыркы жаштар кетип жатат да, шаарга кетип калып жатпайбы? Бул жерде калуу, иш жок, анан ошол жакта жашап, ошол жака отурукташып, ушундай миграция өтө чоң. Ошондуктан ушундай суулар чыгып калса, биринчиден түпкүлүктүү болуп ушул жерде жаштарыбыз деле кетпей калып эле жаша ушул жерде. Анан бул мындагы негизги жагы, жакшы жагы, биз эми Тажикстан мамлекети менен чектешип турабыз. Анан ошондо жанагындай бир границаны коргоо дегендей
маселе дагы бар да, бул жерде отурукташып калсак, анан биздин элибиз негизи өзү границаны коргогон эл да. Анан ушундай болуп калат эле деген ниеттер менен жүрөбүз. Анан буйруса мүмкүн болуп калар бул дагы. Азырынча ушундай маселелер менен айылдын ичинде дагы андан сырткары өзүбүздүн колдон келген жумуштарды аткарып атабыз. Мына кече жакын деле асфальт төшөдүк айылдын Борбордук көчөсүнө. Эгерде суу сактагыч, чоң бир суу сактагыч курулуп кала турган болсо, ошо кайракы жерлер суатка айланып, жаңы айылдарда пайда болот деген сөзсүз. Себеби айтып атпаймынбы, биздин эле Маргун айыл аймагын алсак, уже 5000ден 7000 гектарга чейинки сулуу жерлер болсо, сөзсүз түрдө дагы жаңы айылдар ачылат да. Жаштарга үй салганга жер бөлүнүп берилет эле. Багдарак, багбанчылык, дыйканчылык менен эмгектенген жумуш орун түзүлөт эле, миңдеген жумуш орундар түзүлөт эле. Элибиздин мамлекетке да, элибиздин өзүнө дагы бюджетине, экономикасына чоң бир пайдалар келет эле да. Ушундай ниеттерди күтүп жүрөбүз, буйруса болот го дейбиз. Жакшы пландар бар экен, жакшы иштерди аткарып атыптыр. Мына асфальтта жакшы болуп калыптыр. Эми мен бир айылды бир кыдырып чыгайын эми. Макул. Көзүңөр менен көргөнүңөр дагы жакшы. Кандай болгон жумуштар. Жана Маргун айыл өкмөтүнүн башчысы Медер ага айткандай, айылдын эли негизинен ушул булакка көз каранды. Анткени ушул булактан ичишет, пайдаланышат жана башка. Эң негизгиси бул булактан айылга чейин 4,5 чакырым аралыкты түзөт. Элестетип атасыздарбы? Азыр Ылдыйда дагы бир кызыктуу жери бар. Ушул сулар барып топтолчу дамба. Ошол жерден көрсөк. Жана мен айткан дамба, мына дал ушул. Көрүп атасыздар? Чакан булактардан чогулган сулар эки колоттон келип, ушул дамба кышы менен айыл эли толтуруп алышат. Элестетип атасыздарбы? Эң кызыгы бул дамбадан айылга чейин 4 чакырым аралыкта мына ушундай эле латок менен барат. Сарамжалдуу, үнөмдүү. Бул деген бул айылдын ынтымагы десек болот. Албетте ынтымакташып, биргеликте ушул өзүнүн дыйканчылыгына, мал чарбачылыгына жана өздөрүнүн керектүү жашоо тиричилигине пайдаланып, ушул сууну пайдаланып келишет. Албетте айылдын жашоосу мына ушундай кызык. Маргун айылында мына ушинтип бүгүнкү күндө ар бир үйдө ушундай бир түтүктөрдөн суу чыгат. Албетте бул да болсо айылдын жашоо шартынын жакшырышынын бир себеби десек болот. Мына суу ушинтип, суу өмүрдүн булагы дегендей жашоо ушинтип улана берет экен. Leylek килеми жергиликтүү Маргун айыл тургундарынын кол өнөрчүлүгүндөгү өзгөчө орунду элеп, лейлектин сыймы катары эсептелет. Кыз узатуу каадасында дагы leylek килеми белекке берилип, кыздын себинин көркүн ачат. Leylek килеми Кыргызстандын Leylek районунда токулуп,
ошол жердин атынан аталып калган. Адегенде аталган райондун мыкты килемдери мына ушул Маргун айылында токулат. Эжем араби деп атасыз го? Бунун өзгөчөлүгү кандай бул? Өзгөчөлүгү бул жеңил. Жеңил килемдин жеңил түрү да. Түк килемге түр көп кетет. Арабиге анын жарымы кетет да. Анан бул көбүнчө бул бизде сепке бир түк, бир араби, бир таар кошобуз кыздарыбызга. Бул жактабы? Аталарыбыздан калган салтыбыз, чоң апаларыбыз мурда сеп кызды узатканда өздөрүнүн өнөрчүлүгү го. Кыздарга ушул эмесини калтырганда. Ошол унутта калтырбай биз дагы азыр кыздарыбызды турмушка узатканда сөзсүз түрдө бир түк, бир араби, бир таар кошуп беребиз. Себеби биздин айылдын мурдагы чоң апаларыбыздан калган эмиз закону да ал. Салты. Салт ошондой болуп келген. Биз дагы ошону унутта калтырбай азыркы күнгө чейин мына жаштар азыр энди азыркы учурда жаштар берип атат го кыздарыны. Ошолор дагы чоң апалардын жолун жолдошуп, кыздарына себине сөзсүз түрдө өзү колдо соккон килемди кошуп беришет. Бизде базардан барып баягы паластарды албайт. Гүлмира эже 45 жылдан бери килем согуу менен алектенет. Анткени айылда башка жумуш жок болгондуктан көпчүлүк кыз келиндер, апалар килем токууну адатка айландырышкан. Жүл килем деп коебуз, араби килем деп коебуз, таар деп коебуз. Таар өзүнчө бир анындагы согулушу башкача болот. Таар, Таар. Үч түрү бар. Үч түрүн ушу Маргун айылынан чыгат, Айылынан чыгат. Негизи айылдардын бул тиричилик ушул килем менен экен да. Килем менен бизде суу аз болгонуга, биздин айыл өкмөттө суубуз аз болгонуга байланыштуу. Биз аялдар өзүбүз бекер отурбай, эми акча жок деп отурган менен эчтеке чыкпайт. Өзүбүз аракет кылып, балдарыбыздын контрагын төлөйбүз. Кыздарыбызга базардан сатып албай септерди даярдайбыз. Азыр мынаны бир жумада бүтөбүз деп атасыздар. Ошо узуну канча, турасы канчанан канча сомго бааладыңыздар буну? Буну биз азыр буну бирөө заказ берди. Бизге баардык нерсесин даярдап алып келип берди. Согуп бергенибизге эле биз 6000 акча алабыз. Согуп бергенибизге. Согуп бергенибизге. Аны ким бир эле адам алат, Бир эле адам алат. Жакшы. Каганыбыз алгоо кылабыз да. Мен алсам, кийингиде бул алса, буга тийишпейбиз биз, бул алып өзүнүн ишин бүтүрө берет. Демек ал буйртма тапса, сиздер жардам берип коет. Биз жардам беребиз. Өзү алат. Ошондой кылып шериктеш болуп иштеп атабыз да. Ар бир түстү чыгарган, Бирге алган. Кара кылып, Мына бош койдук. Канча турат ушул? 40тан жогору кетет булар. 40тан жогору 50ге чейин барат. 40 000 сомдон жогору. Боз үйлөргө дагы муну кошуп тигет, мына чекелери бар. Муну бири-бириге кошуп тигет. Анан кийин чекелерди айландырып аралаштырат. Бул башкача согулат, бул башкача согулат да. Мунарга Демек ортосунан кошулат экен да буга? Бул айландырып койсо дагы болот муну. чекесине кошуп, муну чекесине айландырып чыгат. Мына даяр болгону. Бул кыздардын себине кошулуп Кошуп беребиз. Комплект машинага алдыңкы 2 сиденьяга мына ал арткы. Ноолор ба? Ооба. Машинаның Ден соолукка жакшы, узак жолго жүргөндө баягы талып калбайт. Мына баардыгы бир жумада бүтөлөт, бүтөт. Канча сомго баалайсыздар эми? 6000ге. 6000 сом. 7000 болуп атат да булар. Мындай немесиге карап туруп. Негизи кардары көп элеби? Ооба, кардар көп. Колунан көрү төгүлгөн апалар 2017 жылы Аксамай Шайыр апалар тобун түзүп, айылдын маданиятына салым кошуп келишет. Жашы кары дебей ынтымакта болгон маргундук айымдар килем согуп, кез-кезде облустук жана райондук конкурстарга катышып, биринчиликтерди багындырып турушат. Leylek kuş-kuşlardın asılı, Margundu mekendep jerdegen, İgilik izdegen emgekten, İşterman Margundun kızı men, İgizdegen emgekten, İşterman Margundun kızı men. Ayılım asılım margunum, aylanıp konurum margunum, mekeni
Açpastan emgekten tөгүптер. Kabılan batırday barış el. Katkırsa жаңырат tarap. Akkalpak margunduk jigitler. Katkırsa жаңырат tarap. Akkalpak margunduk jigitler. Ayılım asılım margunum. Aylanıp konurum margunum. Mekenim beşigim margunum. Men senin baktılı kızımın. Margunum, margunum, margunum. Sonun, ayoy son sarma. Ушул жак тегирмен. Өзгөртү го бул? Суу тегирмен да бул. Суу менен иштейт. Астынан суу өтүп турат. Мунун астыда парасы бар. Казып мындай мынау бир кап буудайды челекке салып, челектен тегирменге салабыз анан. Мынаяка салабыз буудайды. Буудайды салгандан кийин буудайдын бул таягы буудай түшүрүп турат да. Өзү бирдей түшүп турат. Бир калыпта түшүп турат. Мунун бул таяк менен түшүрүп турат. Мунун астыда буудайды эзип чыгарат таш. Астыда суу айландырып турат. Un чыгат. Bir kapta biz bir күндө тартабыз. Унун таштын чекелерин тазалайбыз. Бул бүткөндөн кийин bir kap бүткөндөн кийин кабыга салабыз. Ар бир каптын өзүдө бар. Мен мунусун алып коеюн. Бул уже башка кишиники болуп калат да. Кийин. Канча убакытта чыктым ушу? Bir kap 5 saatte 4 saatte çıgat da. Çıkkanını üşüntüp salıp adelna koyuyoruz da. Har kimdiki özünçe olur da. Buday şu özünüzlerden egesizler mi ya? Başka jaktan özümüzden egez. Ayıldağılar eget. Mınake. Üşüntüp işteyiz da mına. Un bolup denk. Un bolup. O da. Bu midye kayaktan kelgen? Bu kança salıp kalganda? Bul tegirменди ilgeri çoğ atalarыбыз жасаганда. Çoğ atalarыбыздан kalganda bu endi suu tegirмен болчу. Tok tegirmen emes, bu suu tegirmen da. Bunun aslında ne var uşunda onu? Niye aylandırıyor da? Su değil. Su kançıp gelip aylandırıyor. Su ödeden düşüp gelet. Bunun aslında parası var. Para aylanat. Paradan paraga su tiyet. Bu paranın ortasında ok var. Ol çıgat. Çıgattan erde temir var. Bunun içinde. O temirde aylandırat. Temir aylanattan taş da aylanat. Taştın içinde bunday törbüşök jeri var özü. Buna taştın.
ошого турат да айланат анан. Ошол жерде будай жаңчылат. Будайды жанчып алып чыгат да ун кылат. О ортолордо будайды жанчат, чекеге келгенде ун болот анан. О нарактары да майда болот. Кийин бу чекеге келгенде ун болуп анан чыга берет да акырыныш менен. Таң калып атам да ушу 5-6 саат бир кап будайга бүтүп отурбай эле жанагы токтон алып келип эле коюп койсоңуз болбойбу? Токтугу болбойт да алчы. Күйгүзөт унунучу. Мунун наны уну жакшы чыгат. Күйүктүн жыты жок. Башкача. Бул суу менен таш өзүн өзү муздатып турат да. Наркы токтогудай ысыбайт. Дайыма өзүнү суутуп турат суу менен. Мунун наны жумшак. Муну жегендер кайра жегиси келе берет да. Бул суу тегирменден чыккан унду биз Ошко, Бишкекке жөнөтөбүз. Башка айылдыктар дагы алат. Бул наны жумшак болот. Ток тегирмен ток менен иштейт да, анын уну күйөт да. Мунун наныны насыпсам үйдө камыр кылып койгон жеңең. Нанынан дагы жеп көрөбүз Кудай кааласа. Сонун. Айтек акебиз азыр ушул таш тегирмендин унун нан жеп көргүлө деп атат. Буюрса Кудай кааласа жейбиз. Нанны жеп көрөбүз. Нанын даамдап көрүп, мына азыр Айтек айтып аткандай таш тегирмендин уну башкача болот деп баса белгилеп айтканын дай бир далилдеп көрөлү, өзүбүз жеп көрүп. Жакшы, суу кайсыл жактан келет, бир көрсөтпөйсүзбү? Сууду көрсөтөмүн. Листтерди коюп койгонум да. Ошол лист менен агып турат да. Листтен ылдамдык катуу болот, астыда парасы бар. Жана айтып берген пара, ошого барып уруп турат. Мынаусы канчалык узак болсо, катуу болсо, ушундай тегирмен булар чирийт да. Алмаштырабыз. Табигый нерсенин өзү жакшы дегендей суу тегирменде жанчылган ундан жасалып, кызарып бышкан нандан даам сызып кайттык. Чындыгында нандын өзгөчө даамын сөз менен айтып жеткире албайсың. Сык турбайбы? Келиңиз кана, жейли. Жеңе өзүңүз сындырып берип турсуңуз. Мен колум сып кетти. Таш тегирмендин ундан жасалган нан. Кана, алың. Бисмиллахиррахманиррахим. Майында яман. Сон. Өзгөчө? Нан берейин. Майыңыз дагы барбы? Кара майга кошуп жесе таттуу болот. Наке. Алыңыз жең. Айтек эке, чындыгына сиз айткан нерсеге мына азыр мен көп болуп ишенип турам. Өзгөчө экен. Өзгөчө мына. Демек азыр биз бүгүнкү күндө ушу суу тегирменге өтсөк болчу да экен анда. Суу тегирменге өтсөк болот а. Мына наны ысык. Азыр свежий жаптык. Сон.
Маргун айылында жүрүп, айылдын жаштары менен бир аз футбол ойноп, эс алып кетейин деп чечтим. Көрүп атасыңар, бул жакта айылдын жаштары, футболду сүйгөн жаштар. Атаңдаштарыбыз чындыгында күчтүү экен. Азыр бизди 1-0 эсебинде алда ат чабып баратат, бизди артка калтырып. Пенальтиге келип калганбыз. Эгерде азыр мен киргизсем 1-1 болуп, дагы финалды уланышы мүмкүн. Эгер киргизе албасам, айла жок, жеңилебиз. Бир аз колдоп туруңар биздин команда. Ana keyinkiler tebez. Жігіттер, азаматсыңар. Мына, бұл кече футбол аянтчасы курулганы 3 жыл болуптур. Ошентсе дагы өз кызматынан ушу жаштарга сонун ийгиликтүү аткарып келет. Албетте, аябай сонун экен. Мен дагы бир аз эс алып калдым эми. Тынчтык орноп берекелүү жериме, бакыт консун эгемендүү элиме дейт. Мына ушундай сөз менен жыйынтоону чечтим. Бүгүнкү күндө биз Баткен областынын Лейлек районуна караштуу Маргум айыл аймагында болдук. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Маргум айылы эң четки айылдардын бири болуп эсептелинет. Албетте бүгүнкү күндө жакшы бир өнүгүүнүн жолуна түшүп, дагы да өнүгөт деген ишенимдебиз. Мен айылым көрсөтүү сиздер менен мен Казбек Мамасатов болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Негизи айылдын ичүүчү суусу мына ушул булак. Кетти, а?